карталарда градустук торчо, географиялык кеңдик жана узундук, географиялык координаттар. Үй тапшырма. Тапшырманы класста аткарыңыз. Суроолорго жазуу түрүндө жооп бериңиз. Ош, Талас шаары Бишкек шаарынан кайсы багытта жайгашкан? Кайсы шаар чыгышыраак жайгашкан? Нью-Йорк же Рио-де-Жанейро? Сабактын максаты: параллелдер, меридиандар, градустук торчо жөнүндө түшүнүк түзүү. Картада жана глобуста аралыкты градустук торчонун жардамы менен өлчүүнү үйрөнүү. Географиялык кеңдик жана узундук жөнүндө түшүнүк түзүү. Географиялык кеңдикти жана узундукту аныктоону үйрөнүү. Координаттарды аныктоо жана картадан координаттар боюнча чекиттерди табуу жөндөмүн бекемдөө. Балдар, жарым шарлардын физикалык картасын пландан 3 айырмачылыгын атаңыз. Карталар кандайча классификацияланат? Кайсыл арал эң чоң? Эң кичинекей материк кайсыл? Америка Кошмо Штаттары кайсы материкте жайгашкан? Кайсыл материкте бир эле өлкө жайгашкан? Туура балдар. Демек, бир мамлекет бир материкте жайгашкан. Бул өлкө Австралия. Австралия өлкөсү Австралия материгинде жайгашкан. Америка Кошмо Штаттары Америка, Түндүк Америка материгинде жайгашкан. Эң кичинекей материк кайсыл? Бул Австралия. Кайсыл арал эң чоң? Бул Гренландия аралы. Карталар кандайча классификацияланат? Демек, карталар мазмуну боюнча, масштабы боюнча жана ошондой эле балдар. Туура. Сабактын планы: меридиандар жана параллелдер, глобус жана карталар боюнча градустук торчо, географиялык кеңдик, географиялык кеңдикти аныктоо, географиялык узундук, географиялык узундукту аныктоо, географиялык координаттар. Глобус менен картанын ортосунда кандай окшоштуктар бар? Булар сызыктар жана тегерекчелер. Бүгүн биз карталарда жана глобустарда эмне үчүн параллелдер жана меридиандар деп аталган сызыктар менен тегерекчелердин түшүрүүлөрүн аныктайбыз. Градустук торчо меридиандар жана параллелдер аркылуу белгилүү бир градус аркылуу жүргүзүлөт. Меридиандар жана параллелдер бул түндүк менен түштүктү, батыш менен чыгышты айырмалоого жардам берген элестетүү сызыктар. Алар аралыкты өлчөө, жер шарындагы объектилерди карта жана глобуста табуу үчүн колдонулат. Демек балдар, меридиандар булар уюлдан уюлга түшүрүлгөн сызыкчалар жана параллелдер. Жерди элестетүү огунун айланасында 24 сааттын ичинде толук айланарын билесиз. Жердеги бардык чекиттер бир учурда айланат. Бирок эки чекит гана айланбайт. Бул эки чекит эмне деп аталат? Туура балдар, булар оюл деп аталат. Оюлдар бул жердин айлануу элес огунун жер бети менен кесилишүү чекиттери. Булар чыныгы географиялык уюлдар. Түндүк уюлга алгачкы америкалык Пири 1909-жылдын 6 апрелинде саякаттаган. Түштүк уюлга биринчи болуп алгач норвегиялык Руаль Амундсен 1911-жылы 14 декабрда жеткен. Параллелдер. Параллелдердин узундугу экватордун уюлдарга кандайча өзгөрөт?
Туура балдар, ал кичирейет. Глобуста жана картада канча параллель жүргүзсө болот? Сиз каалагандай жүргүзсөңүз болот. Дүйнөнүн эң узун саякатка параллелди тандоого болобу? Туура балдар, болот. Бул экватор. Жарым шар картасында канча параллелдер градусу келтирилген? Экватордон уюлдарга чейинки градустук аралык канча? 0 параллели деп эмнени айтууга болот? Жарым шар картасында параллелдер кайда жазылган? Демек, жарым шар картасында 10 градус параллелдер келтирилген. Экватордон уюлдарга чейинки аралык градустук 90 градусту түзөт. 0 параллели деп экваторду айтууга болот. Картанын рамкасы жер шарынын картасында параллелдер жазылган. Кечиресиздер, меридиан. Орус тилине которгондо меридиан сөзү чак түш чеги дегенди билдирет. Меридиандар кайсы чекеттерди туташтырат? Алар уюлдарды туташтырат. Меридиандар параллельби? Жок, алар уюлда кесилишет. Алар барабарбы? Ооба, алар барабар. Меридиандар кайсы багытты көрсөтүшөт? Алар түндүктөн түштүккө багытты көрсөтүшөт. Меридиандар канча градустан кийин өткөрүлгөн? Алар 10 градустан кийин өткөрүлгөн. Демек, байкаңыздар балдар. Батыш жарым шар жана чыгыш жарым шар. Демек, белгилери айырмалары да меридиан менен параллелдердин. Белгилери горизонттун эки тарабынан багыт алуу. Меридиандар түндүк чыгыш, ал эми параллелдер батыш чыгыш. Отчеттун башталышы. Меридиандар нөлдүк же Гринвичтин как раз 180 меридиан. Экватор. Саноонун аякташы меридиандар 180 меридиан, ал эми параллелдер бул түндүк жана түштүк уюл. Градус боюнча узундук балдар. 180, ал эми параллелдер 90 градус, 90 градус. Километр боюнча узундук меридиандар 20 000 километр. Ал эми параллелдер 40 000ден 0 километрге чейин. 1 градус километрде 1 градуста канча километр узундук бар? Меридиандар 1 градуста 111 километрди түзөт. Ал эми параллелдер 111ден 0го чейин. Глобустагы формасы: меридиандар жарым тегерек, параллелдер тегеректер. Жарым шар картасында формасы: меридиандар жа өлчөмү бирдей, ортодогу түз сызыктар. Ал эми параллелдер ар кандай өлчөмдөгү жа, экватор түз сызык. Меридиандар жана параллелдер картада. Демек, көк сызык менен бул эмнелер берилген балдар? Туура, параллелдер берилген. Ал эми кызыл сызык менен меридиандар берилген. Объекттин географиялык координатасы бул анын кеңдиги жана узундугу. Экватордун түндүгү менен түштүгүнүн градус менен көрсөтүлгөн аралыгы географиялык кеңдик деп аталат. Экватордун түндүгү менен түштүгүнүн градус менен көрсөтүлгөн аралыгы географиялык кеңдик деп аталат. Демек, географиялык кеңдик түндүк, түштүк. Экватордун кеңдиги 0 градус, уюлдардын кеңдиги 90 градус. Ал эми бул жерде Бразилия 19 градус түштүк жарым шарында жайгашкан. Параллель эмне экендигин эстейли. Башкы меридиан батыш менен чыгышына чейинки градус менен көрсөтүлгөн аралык географиялык узундук деп аталат. Географиялык узундук бул батыш жана чыгыш. Батыш узундугу 0 градустан 180 градуска чейин. Чыгыш узундугу 0 градустан 180 градуска чейин. Бразилия 49 градуста
чыгыш географиялык узундугунда жайгашкан. Меридиан. Демек, географиялык пунктту атласты колдонуп координаталарды аныктаңыз. Вулкан Килиманджаро, Мехико, Канберра, Бразилия, Санкт-Петербург, Молдото, Бишкек кайсы кеңдикте жана кайсы узундукта жайгашкандыгын аныктаңыз. Параллелдер менен меридиан деген эмне экендигин билдиңизби? Аларды картадан таба аласызбы? Глобуста жана картада багыттарды кантип аныктоону үйрөндүңүзбү? Сабакты баардык координаталарды туура аныктай алдыңызбы? Эгерде баарына ооба деп жооп берсеңиз, сабак үчүн өзүңүзгө кандай баа кое аласыз, аны коюңуз. Же болбосо, балким теманы түшүнбөй, мага жардам керек дейсиз. Анда китепке кайрылыңыз, окуу куралына жана интернет булактарына кайрылып, толук маалыматты алсаңыз болот. Үй тапшырма. Тапшырманы якластап караңыз. Суроолорго жазуу түрүндө жооп бериңиз. Ош Талаш шаары Бишкек шаарынын кайсы багытта жайгашканын аныктаңыз. Кайсы шаар чыгышыраак жайгашкан? Нью-Йорк же Рио-де-Жанейро? Балдар, көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Ушуну менен сабактын аягына келдик. Кийинки сабакта жолукканча сак саламатта калыңыз.